950 сомдук бурчактын жаңы сортун таластык дыйкан Токтогул Атыканов быйыл айдап көрдү. Ал Талас районунун Бешташ айыл аймагындагы 2 гектар жерге Голландиянын түшүмдүү Хельда бурчагын эккен. Дыйкан аталган үрөөнүн жергиликтүү бурчактарга караганда тез өсүп жатканын байкаган. Улан деген жигит алып келген, бул немистер менен сүйлөшүп Голландиядан алып келишкен. Булар 950 сомдон алдык да. Нерге ошондо 100 кило кетти 2 гектар жерге. Супер элди. Эң жакшы сорту да бул. Мына кызыл болуп кабыгы менен боелгон болчу. Мунун өзүнүн инструкциясы менен бүт эмеси менен сээп эметсе 4,5 7,5 тоннага чейин алат экен да урожай. Анан биз элге урук көбөйтөлү деп ушул Мүрөк сүт кооперативи 16 гектар айдадык да. Ар бир мүчөбүз 2 гектар, 3 гектар, 4 гектардан кылып, анан элге тараталы, жакшы урук экен деп, анан ушу Хелдан сееп атабыз да. Дыйкандар жаңы бурчактын түшүмдүүлүгүн жактырууда. Себеби жергиликтүү үрөөөндөр гектарына 1,5 тоннанын тегерегинде гана дан бере алат. Сапаты начарлагандан улам түшүм азайып, мээнет акталбай калууда. Мындан улам дыйкандар чыгынып, жаңы сортун айдоого өтүү керек дешет. Быйыл элдикин көбүнө эле лопаткалардын көбү нымдуулук болуп, курт жеп, элдер кайра себишти. Анан биздин өзүбүздүн сепкичибиз болгон үчүн үстү көрөк кылаган кичине дарыланган милейт этти. Анан кийин чыкты да. 65-70 күн деп жүрөт. Эми Кудай буйруса күзүндө көрөбүз. Эрте бушат деди да. 1 айга жете элек 16-сына. Уже чылбыр чытап баштады да, мына өзүңөр деле көрүп атасыздар. Буну эрте кыймылдабасаңар, жөөктү жаап калат да, культивация сала албай каласыңар деп атат. Биз ошон үчүн азыр эрте аракет кылып атабыз да, кыймылдап. Анан жакшы эле болобу деп биз да үмүттөнүп атабыз да. Бурчактын жаңы сортун табаска алып келүүгө жергиликтүү бийлик жана айыл чапан министрлиги да колдоо көрсөткөн. Жалпы облуска 6 тонна үрөөн келип, райондорго бөлүштүрүлгөн. Ал жерден каалаган дыйкандар сатып алышкан. Башкы максаты таласты баккан төө бурчактын сапатын көтөрүү. Талас районуна только 2 тонна таратылып берилди дыйкандарга. Ушу дыйкандар өздөрүнүн акчасынан сатышып алып, себишип азыр чыгып турат. Быйыл жаан чачын көп болгондугуна байланыштуу кээ бир жерлерде дагы ушундай баягы фасолдор, жаңы алган уруктун фасолдору чыкпай калган учурлар да болду да. Анан эми Кудай буйруса ушул дыйкандарга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Буну сыртка чыгарып сатпастан, ушул жалпы ушу элге таратып, ушул сорттун баягы эмесин массасын көбөйтүү боюнча иш жүрүп атат да азыр. Талас областында жыл сайын 45 миңден 50 миң гектарга чейин төө бурчак эгилет. Ак түстөгү эски үрөөн сапатын жоготкондуктан, анын ордуна жаңы бурчак тегип, түшүмдүүлүктү көтөрүүгө дыйкандар кызуу киришүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.